Зорбанас көлөмүңө жетпескенем, токтобой 3 ай айтса түгөнбөгөн дүйнөдө дагы не бир укмуштар бар, баарысы сенин гана күчүң белем деп. Классикалык Лосмонов жазгандай, бул дүйнөнүн өзү, бул дүйнөдөгү биз билген тирүү укмуштар, керемет сыйкырлар баш болгон, көзгө көрүнүп көрүнбөгөн атактуу төкпө жеңи жок акындырдагандай 18.000 ааламдагы пирлер дүйнөсүнөн жиндер дүйнөсүнө чейинки эчендеген кубулуштардын баардыгы Манас дүйнөсүнүн ичинде кеңири чагылдырылат. Кыргыз Республикасынын эмгек баатыры, залкар төкмө эл булбулаткан Элмирбек Иманалиев жазгандай, драмдар ар бир элде бар, храмдар ар бир жерде бар, ак чапыл ар бир үйдө бар, Шекспир, Шиллер, Шемберг бар, Гёте кейине Гегель бар, бирок жазгы дайра күрүпүлдөп, жаңылбай айткан күн түндөп, Манасчы кайсыл элде бар дегендей, Кыргыз Республикасынын эл артисти бүткүл дүйнөлүк Гиннестин рекорддор китебине 124 саат тынымсыз көз ирмебей Манас айткан, элибиздин сыймыгы, табият тартуулаган улуу касиеттин ээси Рыспай Исаков агабыздын Тамгалар даңктайт Манасты китебинин бет ачаарын жалпы журт менен биргеликте улуттук 1 каналда Манастабыздын аты улукталган улуу жыйында Манас эпосунан үзүндү айтуу менен баштайбыз. Алдыңыздарга маданияттын мыкты кызматкери, Кыргыз улуттук Манас театрынын манасчысы Улук Мырза Эркинбековдон үзүндү айтуу менен баштайбыз. Айыркынын жомогу баштаса келер оролу, кабылан Манас жомогу, кайыптан бүткүз омогу, калык суранып турган соң, калтырбай айтып коелу, эзелкинин жомогу, эстесе келер оролу, эренин Манас орою, эң эле бийик жогору, эренин Манас жөнүнөн эске салып коелу, жашы менен каруксун, жалпы кыргыз бар уксун, акыл калча бой чайкап, алтын такта хан уксун, бешиктеги бал уксун, белбек чейген чал уксун, дили менен кабылдап, тил билбеген дагы уксун, чектен ашып табышы, чет аламдык жан уксун, адам уксун, мал уксун, адам улуу болгону айныбастан ак уксун, адам элең укпастан айбан уксун, мал уксун, айкөл Манас кебинен арбытып айтсам эмми мен, жатып алып тыңдагын, жалкоолукту кылбагын, отуруп алып тыңдагын, осолдукту кылбагын, аталардын кеп экен, ааламдан да кең экен, уламадан калган сөз, улам бирге жуккан сөз, карылардан алган сөз, калк ичинде калган сөз, арбый жомок толгон сөз, ат көтөргүз болгон сөз, арсыздарга токтолбой азамат эрге конгон сөз, эрендерден калган сөз, эңчи кылып алган сөз, баласынан атасы мурас кылып кеткен сөз, аталардан калган сөз, аян кылып алган сөз, бабалардан калган сөз, баян кылып алган сөз, байыркылар кеп айткан, батыр ушу деп айткан, батырыңдын чын күчүн байка барса неге айткан, баян ушуң эмеспи, аталарың кеп айткан, арысан ушул деп айткан, айкөлүңдүн чын күчүн аңда барса неге айткан, аян ушуң эмеспи, мурункулар кеп айткан, мурас ушу деп айткан, уламалар кеп айткан, укмуш ушу деп айткан, уланып гана бизге кел аткан. Аталардын алгы сөз айтылбаса дат басат деп улуу жомоктун киришүү бөлүмүндө айтылгандай,
Ат көтөргүс болгон сөз, арсыздарга токтолбой, азамат өргө конгон сөз болгон улуу жомоктон жүзүндө айтып берген Улук мырза Эркинбековго терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу студиябызга келген кадырлуу коноктор, урматтуу меймандар, куш келипсиздер. Келген кадамыңыздарга гүл бүтсүн. Ар дайым журтубузда ийин-тийишкен ынтымак менен эгемен эл көзүнүн эртеңин эч убакта кечкирбей, журтубузда болуп аткан жакшы саамалыктардын баарын сапар байсалдуу, жолу шыдыр болсун дейли. Быйыл республикабызда бир нече руханий дагы, саясий дагы чоң-чоң окуялар болуп өттү. Өзүңүздөр билгендей, мындан 40 жыл мурда Чыңгыз атабыз түптөп кеткен Ысык-көл форуму дагы өттү. Шанхай кызматташтык уюмуна Кыргызстан төрагалык кылуу менен 6-чы бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарындагы Кыргызстан өзүнүн кучагында, Ала тоо коюнунда, Ысык-көл жээгинде өткөргөнү турат. Так ушундай чоң тарыхый саамалыктардын катарында Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Манас улуттук академиясынын президенти Назира Аалы кызы эжебиздин Тамгалар даңктайт Манаста автордук долбоорунун алкагында Кыргыз Республикасынын эл артисти Манас Чырыспай агабыздын дагы бир китеби жарык көрүп турат. Бул албетте жалпы журтубузга руханий азыктар туулай турган керемет көрүнүш. Мындай долбоорлордун, мындай иш-чаралардын сапары байсалдуу болуп, ак жалгасын деген жакшы тилек менен анда эмесе чыгарылышыбызды көрсөтүүбүздү, бүгүнкү саамалыгыбызды баштаган турабыз. Алдыңыздарга жалпы журт менен амандашып, китептин бет ачаарын, тагыраагы анын таанытымын, китеп жөнүндөгү жалпы баянын, Манасчыбыздын кылган эмгегин, Манас улуттук академиясында жол болуп аткан фундаменталдуу тарыхый бир нече долбоорлордун сапарын, деги эле республикабызда болуп аткан чоң жаңылыктарды, жакшылыктардын баарын жар салуу үчүн алдыңыздарга Кыргыз Республикасынын ардак грамотасынын ээси, маданияттын мыкты кызматкери, эл аралык бир нече жолку айтыштардын баш байгесинин жеңүүчүсү, журтубуздун сыймыгы Идрис Айтыбаев агамды алдыңыздарга чакырам. Тосуп алыңыздар. Мекенибиздин бактысы биз үчүн кымбат баарынан. Дал ошондой мекенчил агаларга жолуктум, эжелерге жолуктум борборум Бишкек шаарынан. Ассалому алейкум мекенине күйгөндөр, өз элин өтө сүйгөндөр, Айкөл Манас атамдын акылына түйгөндөр, бизден кийин жаш балдар биле жүрсүн деп туруп, түгөнбөгөн аларга эң сонун эмгек кылып, менет кылып жүргөндөр. Амансыңарбы баарыңар, жашыңар менен карыңар, ушул иштин артынан улуу соот табыңар. Кылымды гана карытып, чарчабасын жаныңар. Кырыспай агабызга рахмат, Ыдырыстан чоң салам, гана бир арзыса колду чабыңар. Бүгүн бизде чогулуш, андаң экранга келчи жакындап, кулак сал жетиң обулус. Убакыттың анда бир пайдаланып калайын, Айтылуу Манас атамдын жети мынан осуятын оюңарга салайын. Эң биринчиң элимдин биримдигин баалаган, улуттардын ортосунда ынтымакты каалаган. Андан кийин өзгөчө илим билим жаштарда билимдүү болуп жатканды абдан каалап жүрчеле. Өнөрлүүнүң өзгөчө бабабыз Манас сүйчеле. Андан кийин артынан кулак сал дейм жалпыңан, ата менен апаңды урматтагын сыйла деп, бир сөзүн эки кылба деп, бабаларды тыңда де. Дал ушундай сүйлөгөн, тарбия берип ушундай, 40 жоросун жанында чогуу кошо сүйрөгөн. Ошондой сонун бабабыз өткөн экен дүйнөдөн. Андан кийин өзгөчө табият менен эң таттуу мамилени кылгын деп, айбанда болсоң ардактап, жакшылап карап тургун деп. Андан кийин өзгөчө өз мекениң сүйгүн деп, карачыгындай көзүңдүн кымбат деп баалап өзүңдүн, өз мекенге күйгүн деп. Дал ушундай үйрөткөн
кабылам манас атамдын ар бир сөзү бул күнү жан дүйнөнү гүлдөткөн азыр болсо мынаке китепти мына жасалган калың элден баталган айтылуу мынан агабыз ырыспайдай агама рахмат айтып калабыз эмгегиңиз эң сонун таң калып калдым караңыз телефондун ичине карысыбы кичине баары бирдей киргенде эң баалуу деп бул күнү телефонду билгенде сөзүң андан эң кымбат карап туруп сүйлөгөн жөн эле жазган китептен миң ааламдын үйрөнөм сөзүбүз сөлтүк ананда кебибиз кемтик болгондо китепти мына жаштарың окубастан койгондо ырыспайдай атабыз сөзгө маани бергин деп китебин ачып жатабыз элге кызмат көп кылып ыракем мынан эл ичиң эң узун өмүр жашаңыз Кадырман телегөрүүчүлөр, сиздер Кыргыз Республикасынын эл артисти Рыспай Исаков агабыздын Тамгалар даңктайт манасты китебинин бет ачарын көрүп жатасыздар. Бүгүн улуттук биринчи каналда Манас улуттук академиясынын тарыхый дагы чоң саамалык менен башталган Тамгалар даңктайт манасты долбоорунун алкагындагы экинчи китептин бет ачары жүрүп жатат. Долбоордун автору жана негиздөөчүсү Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Манас улуттук академиясынын президенти Назира Аалыкыз эжебизге аталган долбоор үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Сулайман агай, куш келипсиз. Рыспай Исаковдун бүгүнкү Тамгалар даңктайт манасты деген китеби эмнеси менен окурмандарга, кыргыз интеллигенциясына десек болот, жалпы китеп дүйнөсүндө эмне жаңылыгы бар? Бул китептин баасы баркы канчалык? Зарылчылык эмнеде? Рыспай Исаковдун бул азыркы мына бет ачары жасалып жаткан китебине келе турган болсок, бул айта турган сөз бир аз башка. Анткени биринчи мен башынан айтайын, биринчи Тамгалар даңктайт манасты деген атты укканда Тамгалар даңктайт манасты кандайча болду экен деп ойлогом да. Эми биз көбүнчө логикалык жактан ой жүгүртөбүз да. Кээде образдуу ой жүгүртүү деген бир аз башка нерсе. Анан кийин кандай китеп чыгат экен, эмне болот экен деп жүрдүм. Кийин анан колума тийгенден кийин карасам, чыгармачылыкка чек жок экен да. Чыгармачыл талантка, чыгармачыл кишиге чек жок экен. Ушундай ат коюп туруп эле, а дегенде аталышын окуп алып туруп эмне дейт экен деп турсаң, анан окуп бүткөндөн кийин туура экен, абдан туура экен деп отуруп каласың да. Бул таланттын иши, өзү Рыспай мырза өзү манасчы эмеспи? Манасты башынан аягына чейин айткан манасчылардын бири. Анан ошол манастагы маалыматтардын баардыгын жатка билет. Кээ бир ой жүгүртүүлөрү кадимки эле илимпоздордой ой жүгүртүп да коет да. Ушул көп жагынан алганда баягы талантын билими менен дагы толуктап, ошол менен курчутуп жүргөн таланттардын бири да. Манасты илимий өздөштүрүүдөн башка дагы көркөм өздөштүрүү деген маселе бар да. Мисалы үчүн Манас чындап эле ушу көркөм дүйнө болсо, океан болсо, дүйнө алдыга жылып баратат. Өнөрдүн, көркөм өнөрдүн жаңы түрлөрү пайда болуп атат. Мына адабият деген жок эле жазма үйрөнүп калып, адабиятыбыз пайда болуп калды. Роман дегенибиз жок эле, роман жанры пайда болуп калды. Азыр жаңы күндө ушу көркөм жанрлар дүйнөнү өздөштүрүүнүн жаңы формалары, жаңы ыкмалары, жаңы каражаттары чыгып жатат да. Ошол эгерде Манас ушундай океан болсо, түгөнбөгөн кенч болсо, аны четинен ушул азыркы адамдар, келечектеги адамдар түшүнө турган кылып, азыркы көркөм өнөрдүн тилине салып, жазып берүү, айтып берүү, керек болсо музыкага айландыруу, көркөм өнөрдүн башка түрүнө айландыруу милдеттери ушу биздин алдыбызда турат. Мына ушул Рыспай Исаковдун китебин окуп атканымда таң калган нерсем, ушундай ат коюп алып туруп эле, андан кийин анан ошол көнөрүп кеткен сөздөрдү, энчилүү аттарды алып, а дегенде ага поэтикалык мүнөздөмө берип, анын алдында анан лингвистикалык кадимки эле маанисин ачып берип койсо болот экен. Демек, бул китеп мына ошол Манасты өздөштүрүүнүн,
Manasты көркөm өздөштүрүүнүн дейин, көркөm өздөштүрүүнүн бир жаңы ыкмасы болуп турат да. Бул мен мындай деп айтар элем. Ушуну эгерде уласа, ушул боюнча дагы муну өнүктүрүп отурса, балким манасты өздөштүрүүнүн өзгөчө бир жанры болуп калабы деген ойго келдим да. Анткени биринчи поэтикалык кадимки эле манастын стилинде көркөм текст кетип атат. Кынтыксыз, ошо манаста кандай айтылган болсо, ошону өзүнүн сөзү менен, өзүнүн уйкаштыктары менен берип атат. Мандан кийин ошол сөздөрдү унутулуп кетпеш үчүн, колдонулуш үчүн, башкалар дагы туура түшүнүш үчүн ал сөздөрдүн кадимки эле лингвистикалык мүнөздөмөсү берилип жатат да. Демек, илим менен көркөм ой жүгүртүү бул жерде жалгашып жатат. Мына бул китептин абдан оригиналдуу жактары ошол болсо керек. Мен мындай деген ойго келдим. Бул иштин башталышы гана окшойт. Буйруса дагы көп нерселер чыгат окшойт деп калдым. Биз аны болжоп биле албайбыз, кандай болорун. Муну таланттуулар өздөрү эле ачып алдыбызга коюп койгондо ушунда турбайбы деп отуруп калабыз да. Дагы бизди таң калтыра турган, мындан кийин манастын дагы ачылбаган жерлерин ачып бере турган, болгондо дагы көркөм өнөрдүн тили менен ачып бере турган чыгармалары Ырысбай мырзанын али алдыда окшойт деген үмүт менен китепти жаптым. Мен ошол үмүтүмдөн кайтпайм. Ырысбай мырзага ошо чың ден соолук, анан чыгармачылык шык каалаар элем. Жөнөкөй кишиге дагы илимпозго дагы пайдасы бар китеп экен. Китеп жөнүндө өтө фундаменталдуу илимий анализ берген керектүү кемиңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Чыны менен оргуштаган таланттын ээси болгон манасчыларыбыздын мындан аркы чыгармачылыгына бардыгына ийгилик тилейбиз. Кайрадан алдыңыздарга төкмө акындарга кезек берген турабыз. Бүгүн биз манас эпосундагы көнөргөн сөздөрдү, илимдеги архаизм, историзмдерди чечмелеген төкмө акындарыбыздын тили менен кайра поэтикалык, аткаруучулук жагына баа берген турабыз. Тамгалар даңктайт манасты китебинин негизиндеги акындарыбыздын айтышына назарыңыздарды бурабыз. Алдыңыздарга Кыргыз Республикасынын эл акын Азамат Болгонбаев жана эмгек сиңирген артист, белгилүү төкмө жана обонжу Максат Кулуевка кезек беребиз. Андаңа тамгадан башталганы, Максат булак калпак элдин баяны. Айдыңы кеттиң алыска, мынаң Айкөл Манас ааламы. Арыбаңыздар эл журтум, андаң Азаматтын саламы. Улуткан уңгу болууга, мынаң улуу Манас жарады. Кырандар менен айтылган ал Кыргыздын аты дой тарады. Ак калпак кыргыз калкынын айтылып, Манас улуу сөз, мынаң ааламга кеттиң араны. Калкы маалынын кызы Назира, атайым баштап демилге, ыр менен түштү кагаска, калкым Ырысбайдын дой кебинде. Мынаң аксакалдарын аркайтты бүгүн ак калпак элдин төрүндө. Ардактуу Максат жан досум, ыр акемдин баяны карачың абыдан жакты дой көңүлгө. Анткени бөбөктөр тамга тааныган, буйруса баарына кубат берет дейт. Жаштардын дагын улуткан, мына жаадына кубат берет дейт. Суусасаң улуу Манаска, карыга кубат берет дейт. Айтор кыргызды сүйгөн адамдын буйруса баарына кубат берет дейт. Айтор ак калпак кыргыз калкына, Айкөлдүн улуу жомогуң азыр абыдан эле керек дейт. Ушулар акемдин жазганы. Улутту сүйүп калууга, мынаң улуулуктарга себеп дейт. Сенин даң оюң бар чыгар ой, анда Максат эминени төгөт дейт. Келген элдин бардыгы бүгүн
Күлдürme tölsün oktolsun. Sıyırıp ayırdap turayını gülüktüm binsem noktosun. Barыбыз tanıp жүрөбүз Кыргыздын ошол жоргосун. Ырак эмең рахмат өзүңдү Кудай колдосун. Аккан булак сол болсун, эч ким тыйбасын ошол чоргосун. Ал эмең академияга рахмат. Манасчыны кубаттап, китебин басып чыгарды. Ага берсин булактап. Сиздерге эмгек кылганга биз дагы тике туралы. Муунда муун өткөнчө муратыбызды куралы. Мурас кылып суналы. Буйрусаң ыракем деген бул күндө алдыгаң ошол чуркады. Жапырылып кулагы. Буйрусаң кең Манастан курулду. Ордосу менен турагы. Ала тоо кыргыз эл журттун керегинен жарасын. Буйрусаң ар бир жазган ырыңыз күн нурундай тарасын. Окурмандын бардыгы сүңгүп кирип карасын. Айыктырсың эңдегискисиңе жүрөктөгү жарасын. Анткени көнө сөздүн бардыгын көтөрүп чыккан болдуңуз. Буйрусаң ачык болот жолуңуз. Окуп атып китептин таң калып турбуз тобубуз. Илгеркилердин унутпай кайра коомго ошол киргизип, ушундай сөз бар экенин ушул журтка билгизип, окуган жанды сүйгүзүп, өлгөн жанды тиргизип сүйүнтүп турган чагыңыз. Кагылайын туугандар ой, колдоп туралы буйрусаң ушундай ишти баарыбыз. Мындай иштин арубагы өлкөбүз турсун кубаттап. Сүрөөнчү жакшы бир болсо күлүктү марага жете чыгармак. Тамгаларды даңктаган халыгызы башкарган академияга рахмат. Бале. Мақсат адан кийин бы болот, Айкөлдөн кийин Бакайда ак батасын жараткан. Жалпы Манас баяным моул жакшылап кара барактан. Анкенин Ракемдин баяны 36 тамганы мынан олтуруп бирден санады. Аны кутман жастырып мынан ак калпак элге тарады. Анкени академия тарапта, ал жер Айкөлдүн аты Манаста. Ал кезден Азиз баш желе Назираң өже бап келген. Экөөтен кызмат кылам деп Манаска эзелтен эле дой ант берген. Ананы Ракемдин дой эргүүсүң ал экөнөдөй бап келген. Бүгүн жазылып турат карачы ак барактардын бетинде. Ар бири калат буйруса мынан ак калпак элдин эсинде. Буйруса тамгалары Кыргыздын Манас болуп таанылып ааламга чейин сүйлөсүн. Атүгүл Жапан, Кытайлар, АКШ, Лондон, Африка алар дагы күндөсүн. Улуудан калган улуу сөз мынан ааламдын элин түрлөсүн. Кайгырып жүргөн адамдар казалын укса Манастын көкүрөктөрү бүрдөсүн. Эмин уланта бербей ар жагын көтөрүп ырдап туралы бир көркөмдүү Манас байрагын. Сага кайрадан бердиң кезептиң ай, Максат калпыгын сөздүн каймагын. Бале. Ана мыытамгасы. Жанымда турат устатым, тамгаларды санаган. Анан устатка доо койбоймун, айт дегенин бир айтып шакирти болду жараган. Кагылайын туугандар, устаттың угатар адам. Эме Ракемдин сөзү бай, ыманын ысык өзү бай.
Жомок сөзгө жөнү бай, конок сөзгө көнү бай. Кыргыз деген тили бай, кыйырды билген дили бай. Жеренчи деген айылдан жерине Кудай дарыган. Өзгөндүн тоодун айылынан өнөрдөн Кудай дарыган. Байыркын эски тилдерди баянга кошуп башка айтат. Эси дартың оодартып эки көзүң чакчайтат. Эми аман болуңуз раке. Алгала берсин кадамың. Кыргыз элдин ичинде көрүнө берсин караның. Жылдан жылга буйруса дагы келе берсин туугандар. Ал кубатың баралың. Жалпы журттун бардыгы ар дайым өнөр постуң өзгөчө колдогонго жарагын. Эч кимдин тили тийбесин. Жакшылардын баары коштосун. Жамандар ошол журтта көп. Жаман сөз жазбай токтолсун. Кыргыз өзүн өзү таанысын. Өзүн өзү чаңгандар кантип журттан жарысын. Байыркы кыргыз сыяктуу өзөгүнө кайтышып өрнөктүү да болуп карасын. Көкмакындар Максат Кулуев менен Азамат Болгонбаев агабызга терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, айтылган ар бир сөзүңүздөрдөгү дем журтка жугумдуу калкка кадырлуу болсун дейли. Кийинки сөз Кыргыз Республикасынын эл акыны, жазуучу, драматург, Манас орденинин ээси Меңди Мамазайыр эжебизде. Бүгүн китеп жөнүндө, Манас Улуттук Академиясынын ишмердүүлүгү жөнүндө эмнелерди айтасыз? Кептизигин сиз узатайын апа. Урматтуу бүгүнкү студиянын меймандары, биз аябай жагымдуу, абдан кызыктуу көрсөтүүнүн күбөсү болуп отурабыз. Манас Улуттук Академиясы булар эмне кылып атышат? Булар мына Назира алыгызы келгенден бери мен оюмча аябай жанданды. Же мага ошондой сезилип атабы? Өткөндөгү Жомарт Кыдыралиев жөнүндөгү уюштурган ишиңер абдан жакшы болуп, элдин баары чоң ыраазы болду эле. Мына бүгүн Тамгалар даңктайт Манасты деген Рыспай Исаковдун китебин омда кылып бүгүн жүз ачарын кылып отурабыз. Эми бул китептин мааниси, мунун сапаты, мунун бизге пайдасы кандай экенин бир ооз айтып берейин. Мен бул китепти окуп чыктым дагы, мен өзүм кара сөзчү, прозаик катары көп сөздөрдү, билбеген сөздөрдүн бул жерден таптым. Ошонун маанисин чечмелеп алып, аябай ыраазы болуп отурам. Мисалы, Манастагы 3 мойыл беле? 3 мойыл. Ошо 3 мойыл дегенди мен бул не деген экен деп жүрсөм, бул баягы учкан жылан, чындыгында жылан учат да. А жылан эч качан тийбегенге тийбейт. Качан тийгенде гана учуп барып сайылат. Наниште деген сөздү бир өзбектин сөзү деп бир кандайдыр бир күлүп, мындай башкачараак мамиле кылчу элек да. А көрсө эртең мененки берген тамакты наниште дейт экен. Мына ошол жерден окуп билдим. Андан башка дагы биз бала кезде апаларыбыз, аталарыбыз не дейт? Ай, аны жасаба. Анын бир нукусу болот дейт. А нукусу деген эмне деген? Ошону да ошол жерден чечмеледим. Бир топ сөздөрдү чечмелеп ыраазы болуп отурам. Анан кийин бул китептин мааниси айрыкча жаш балаларга, наристелерге мынау биздин Манас деген эмне экен, ким деген, Манас деген бир жомок дейби, же тирүү эмес дейби, ушундай деген сөздөргө чекит кое турган, ошонун маанисин түшүнө турган бул ушундай бир маанилүү, сапаттуу китеп болуптур. Аны бул китеп бул аттар гана эмес, бул ыр түрүндө кадимкидей чыгарма болуп кетти. Мисалы, Адан башталып аягы Яга чейин ар бир Манастагы каармандардын аты кошулган, ошондой эле буюмдардын аты кошулган. Орусча айтканда познавательный, таанып билүүчүлүк жагы абдан чоң экен. Эми бул китепти биз эми чыгардык. Момундай татынакай болуп чыкты. 3000 чыгыптыр, Бул 3000 даана азыр бизде китеп басып чыгаруудагы эң бир чокуу болуп эсептелет да.
Biz 500 миң чыгарып алып ошондагы элге тарата албай турбайбызбы? Эми бул китеп момундай боюнча жаш балдардын мектепке чейинки, мектептен кийинки манас деген сөзгө байланыштуу нерсени балдар жан дүйнөсүнө киргизиш үчүн эмне кылыш керек? Муну кичинекей балдар калып кармап алып окуй албайт. Ошон үчүн менин сунушум өмүр бою китеп чыгарып жүргөн, анын азабы менен жыргалын көргөн адам катары айтайын. Менин сунушум мынау китеп бул кыргыз элине тарай берсин. Анан кийин А, Б, В деп ушу бир 3 тамганы өзүнчө же болсо анын эле өзүн К тамгасында аябай немелер көп экен сөздөр. Ошондой көп бир тамгадагы көп сөздөрдү бир китеп кылып, калган 2-3 тамганы бириктирип, жакшынакай кылып балдар үчүн китеп кылып чыгарыш керек. Колдонмо кылып туруп, ошо китепти чыгарып, эмеге балдар бакчасынан мектептен 1-2, 4, 5 класстагы чейин ошо балдарга берип, ата-энесине милдеттендирип, мынакей Ада Аруке дегенине, Алмамбет дегенине ошондой кылып бергенде гана балдардын жан дүйнөсүнө жетет, жана Манастын ким экенин маңызын биле баштайбыз. Ошондо улуттук Манас ааламынын, Манас ушул академиясынын бул биздин өсүп келаткан эртеңки биздин орун басарларыбызга, келечектерибизге кылган эң чоң эмгеги болуп эсептелет. Ошондуктан узун сөздүн кыскасы бул талант деген ээрчишип келет. Бул Рыспай Исаков бир гана манасчы эмес, ошол өзүнүн жан жигеринен чыккан терме сыяктуу 36 тамганы тирелтип бизге алып келип берди. Мунун идеясы бул мен шыбы-шыбы уккамын, алы кыз экен деп. Анан былтырда чыгаргансың, Ал эми мында абдан жакшынакай чыгарган. Мына китепти карабайсыңар, сүрөтүн карагыла, ичиндеги сүрөттөр мен аябай ыраазы болдум. Ушуну колдогондорго, уюштургандарга чоң рахмат. Айланайындар, биздин Манастын урпак экенибизди, биздин кыргыз экенибизди, башка элдерден, улуттардан бөтөнчө, өзүнчө кыргыз улут экенибизди билдирген Манасыбыз. Эмне деп канатадык? Манас эпос, энциклопедия дедик, маданияттын туу чокусу дедик. Мына ушуну биздин келе жаткан муунга сиңдириш үчүн силер биздин бир топту жасап биздин эрабыз бүтүп баратат. Ал эми мына отурган жаштар силердин колуңарда. Силер ушуну жасагыла. Биз силерге ишенебиз. Ошондуктан бүгүн Рыспайдын ушул Манасты тамгалар танытат, даңктайт деген алы кыз экөөнүн жасаган чоң долбоорун мен куттуктайм. Жана дагы барыңарга ийгилик тилейм. Ошондой эле ушул сөздөрдүн баары менин кыргыз балдарымдын жан дүйнөсүнө жетсин деп ойлойм. Миңдапа сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Кийинки сөз Кыргыз Республикасынын эл акыны, Манас улуттук академиясынын улуттук кеңешинин мүчөсү, лирикадан эпикага башталып келе жаткан кыргыздын дагы бир жаңы көз караштагы новатор акындарынын бири. Манас темасында, Кошой темасында, Бакай темасында бир нече ыр жыйнактарын, поэтикалык жыйнактарын жарык көргүзгөн Жедигер Салаев агай, сөз сизде. Биздин мектеп окуучуларынын алгачкы алиппе майрамында Манас менен оозансын деген жакшы ниет менен ошол А тамгасынан баштап Я тамгасына чейин баягы жаш балдардын тили менен алиппе майрамында ар бири 4 саптан 2 саптан ар бир тамганы айтып чыксын деген ниет менен башталган сынак болчу, маанисин түшүндүңүздөр. Ошондо жабык конкурстан бир топ авторлордун эмгектери тандалып алынган. Анан ошондо карасак эмнегедир ал авторлордун арасында манасчылар да бар экен, көрүнүктүү акын жазуучулар да бар экен, бирок балдар акындарынан аз катышып калыптыр. Калыстар тобунун мүчөлөрү дагы кайра катышып кетип, кайрадан конкурсту сынакты улантып, анан ошол китеп жаралган. Анан ошол китеп азыр бардык мектептерде колдонулуп, бардык алиппе майрамдарында азыр балдар Манас тамгасы менен айтып атышат. Ошол айрым авторлор бу жерде отурушат. Бул рамкага батпайт экенмин деп туруп, анан Рыспай өзүнчө бөлүнүп чыгып, экинчи китепти жаратып ийиптир. Анан төккөндө дагы жакшы төгүптүр. Ал бул балдар эле үчүн эмес, алиппе майрамы үчүн эмес, ар бир тамгага
жанагы көөнө сөздөрдү батырып, анан акындык чеберчилиги баягы акындардын ыр жазуу техникасын айтканда аллитерация ассонанс деп коет. Ар бир тамга менен башталган аягына чейин ошо менен чыгарып, анан ошол тамгага көөнө сөздөрдү манастан таап тиркеп чыгыш бул апалардын шырдак шырганындай эле. Абдан сонун, мен ыраазы болдум. Ылайым кут болсун, чыгармачылык ийгиликтер жарала берсин. Мындан ары эми бул экинчи китептин артынан 3-4-чүлөр дагы жаралып, академиябыздын ушу таскагы чыга берсин. Мына акыркы кездерде аябай жакшы иштерди кылып атат. Жалгыз эле жанагы Жомарт Кадыралиевдин кечеси эмес, жанагы Чокан Валихановдун жөнүндө фильм, Мухтар Ауезов жөнүндөгү Манаска кызмат кылган биринчи эмнегедир булар казактардан баштады, кыргыздарга да келип, калган кыргыздар да ушинтип фильм түрүндө да алып чыгып, анан санарип тилинде да сүйлөтүп, сайратып, жанагы видео санарип музейлерди жаратып атышат. Ушулардын баары бүгүнкү заманда 21-кылымда Манасты кайрадан элге жаңылап сунуштоо. Ушул иштериңиздер кут болсун, ийгилик каалайм. Анда эмесе кайрадан микрофонду сөздүн тизгинин төкмакындар маданияттын мыкты кызматкерлери Нурсултан Малдыбаев жана Кутман Садыбакасов сиздерге узатам. Жалпы журт бери карашсын, анда жакшысын айтам санаттын. Жаркылдаган агабыз жаңысын ачып, барактын жаңы чыгарма жараттың. Тамгалар даңктайт Манасты, муну дүйнөнүн эли карашсын. Саптарын мындай кое тур, тамгасы тарых Манастын. Каадасыз нарксыз жөрөлгө, негизи калкты сүйрөйт төмөнгө. Балапан кезден агабыз карачы баш сайган экен өнөргө. Китепти жазып жатканы бул кыргызга жакшы жөрөлгө. Анткени китепти жазам деп жүрүп, агам душмандар менен беттешкен. Ар бир жазган чыгармасы актыкты канаң эстеткен. Бар болсун залкар агабыз, Манас деп жүрүп карачы, таманы менен чок кечкен, тили менен от кескен. Дүйнөдө Манас сыяктуу мына теңдешсиз эпос жок дешкен. Эй, Айкөлүм Манас барында биз айланган элбиз жалынга. Желегин элдин көтөргөндө жеткиче башы кабырга. Арулук бар турбайбы агабыздын канында. Кемибей келе жатпайбы да кемеңгерлердин сабында. Мен да Кудайга шүгүр деп калам, минтип олтурганга жанында. Кыскасын сөздүн айтканда, раматылык болбойт бул өнөр Ырыспай агам барында. Эмиң айланайын агабыз, ар бир жазган чыгарма. Дем күч берсин деп турам, алдыда турган буларга. Анткенин анча мынчаң адамды айрандай кылып уюткан. Жан дүйнөсү таптаза жаагандай жамгыр булуттан. Агайыбыздай улутман, досум аз эле чыгар улуттан. Кызыктуу нечен китепти жазып, кызыл тил өткүр кылычтан. Бар болсун залкар агабыз, батканча күнүм чыгыштан. Жазыптыр мыкты чыгарма, мына тешилгенче тизени. Ойлонуп жасты чыгарма, окуй жүрөлү биз эми. Тамгалар даңктайт Манасты, текчеге досум тизели. Окуп эле жөн койбой, окумак тургай ичели. Гиннеске кирген агамдын, эми Нобелдин алсын китебиң. Вали. Хаң сезим дилди байыткан, булай көл Манас кайыптан. Кереметинен Манастын да кеселдүү жандар айыккан. Кээ бир жаштар ойлосом, чычалап дагы жүрүшөт, чыгара албай тарыхтан. Оянын себебиң абдан жөнөкөй, бул Манас кылымдарды мындай койдорлордун өзүн карыткан.
Ал эми манасчылары кыргыздын мынан Ырыспай агам баш болуп дүйнөнүн өзүн чаңыткан. Азыркы кезде ыракең айтуучулардан арыстан. Байкем дүйнөгө манас айтканда дүңгүрөп колду чабышкан. Ал эми агамаң айткан жаман сөз андайлар болоттой сагыскан. Бу кишиге чапташып жүргөн дагы бар, айырмасы жок сагыстан. Бирок Айкөлдүн куту колдосун. Ой карачың өлбөс ыргаң айланган, минтип өз өтсө дагы жарыктан. Эми тактада турган берегиңе тамгаларга келели. Ал жерде ширин сөздүн кору бар да, ширелген маржан седеби. Ой досум сканерлеп куярды, ача калсаң мен чыгам, сен китеп окубайсың да себеби. Бул китептин окугандардын да бийиктейт экен бедели. Анан Нобелдин алсын агам деп. Ой досум тилектиң айттың сен эме. Сыяпат менен карасак, сыймыктанып бааласак, Манаска сыйлыктын эмне кереги? А көрө төрөсүнө Нобелдин, Манас улуттук академиянын бир төш белгисин берели. Ей бәлі. Айыл алтыным досум алтыным, сенин аябай жакшы жөндөмүң. Акындык менен буйрусаң ашууң ашкын өрлөгүн. Манасчыларга берели дайыма маданияттын төрлөрүн. Себебиң улутка жатат сиңирип, булар улуу Манастын өрнөгүн. Эми сагадаң айтсам бир тилек, жараткан ушул жалганда досум жамандык такыр көрбөгүн. Жалпыда калсын өрнөгүң, агам Ырыспай айткандай, айныткан далай чубакты сен даңайна кул боло көрбөгүн. Айтор эли журтуңа дагыдаң эбегейсиз болсо экен, энчилүүң өнөрдөй бергениң. Эми бүгүн айталы деп жатабыздаң агабыздын эмгегин, агабыздын деңгээлин. Алтыным Ырыспай байеке, ак калпак үчүн тердедиң. Буйруса чоң таланттар менен кошулуп, чоң жайлардан отуруп жалаң, ой чоң залкарлар менен жем жедиң. Эми Манас улуттук академия карачы маани берип карасак, биздин мамлекетке бергенин. Назираңалы кызы бар, алтындай болгон эжеке. Сиздин даңарбын болдуң эмгегиң, буйрусаң ак калпак элде дайымаң айтыла берсин дой өрнөгүң. Жалпы кыргызга айтайын, айланайын туугандар. Азыр тегирмендин ташындай тегеренген дүйнөдө теңдешсиз Манас урпагы телефон менен чарчады. Жан дүйнөгө чоң азык мынан Айкөл Манастын арсабы. Өкүртө Манас айталың, эмиң өзөгүбүзгө кайталы. Бакылдап Манас айталы да башатыбызга кайталы. Себебиң эр Манасканаң эмеспи, ушул элдүүлүктүн калканың. Кайрадан куттуктоо сөздөргө кезек беребиз. Так ушул долбооробуздун, ушул китептин жарыкка чыгышына
өзүнүн илимий баасын берген Ишеналарбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Манас таануу кафедрасынын окутуучусу, педагог илимдеринин кандидаты, доцент, Тамгалар даңктайт Манасты китебин талдап рецензиялаган белгилүү окумуштуу Низамидин Мырзаев ага, сөз сизде. Келиң. Биздеги жаңылык ошол Манас менен байланышып аткандыгы. Мурдагы жазылып аткан китептерде, мектептерде жазуучуларды жазып берген көп эле ушундай алипеге катышкан тексттер бар. Алар А менен эле баштаса кете берет. Мисалы, азыр Ырысбай жазган вариантта деп коеюн. А тамгасында эле Манаска тиешелүү 48 сөз бар. 48 сөздүн ар биринин түшүндүрмөсү бар. Ошол 48 сөздүн ичинде адам аттары бар, айван аттары бар, курал жарактар бар. Ошолордун ар бирине түшүндүрмө берип келгенде, бизде аны азыркы мезгилдеги алипени жаттай турган балдардан эмес, аталары билбей турган сөздөр бар. Азыркы себеби ал предметтер биз колдонбой калганбыз. Китептин өзүнө айтчу пикир ошол жеткинчектердин жете тургандай кылып жазылгандыгы, алардын дагы жаш өзгөчөлүгүнүн кабыл алынгандыгы, колдонгону. Экинчи нерсеси, адам аттарын, жаныбарлардын аттарын кайрадан тирилтиргени. Үчүнчү нерсе, биздин көөнө сөздөрдүн баардыгы азыр ошол предметтер өзү эскерип колдонуудан чыгып калганда, ошону кайрадан козгоп жаңылагандыгы. Андан дагы ырдын өзүнүн мазмуну, ар бир ырдын өзүнүн мазмунун аягына чейин чыккандыгы. Үчүнчү нерсе, ошонун мууну туура төп келет жолдоштор. Эч бир ыргак бузулбайт. 7-8 муунда кетип бардат. Айтууга дагы, ырдоого дагы жакшы да. Мен ушул нерселерди карап көрүп, андан кийин Р, ый деген тамгалардын кандай жазылгандыгын карап көрүп, анан ушул китепке редактор болгонго өзүм макулдук бердим. Чыгармачылык ийгиликтерди каалаймын. Бар бол эним. Ишеналарбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Манас таануу кафедрасынын башчысы, филология илимдеринин кандидаты, доцент, Тамгалар даңктайт Манасты китебинин авторлорунун бири Бакытжан Мырзатаев эжебизге беребиз. Кептизгин эже сизде. Көрүнгөн тоонун ырагы жок деп айткандай эле, бул бир кезекте ушул долбоорго катышып атканда биз ойлогонбуз да кандай болор экен мунун келечеги деп. Мына бүгүн буюрса ошол долбоордун жемишин, түшүмүн көрүп аткан учурубуз. Долбоордун сунуштап ушу долбоорду келечегине көзү жетип аткан Назира Алы кызына дагы ыраазычылык билдиребиз. Рыспай мырзанын бүгүнкү китебинин бет ачары куттуу болсун. Бул долбоордун мен айтар элем мааниси өтө терең деп айтам да. Себеп дегенде бул долбоор улуттук кодду сактаганга бизге пайдалуу болуп берет да. Биз код дей беребиз. Анын кыргызчасын мына Сулайман агай дайыма айтып келет, түп белги деп. Биздин тилдик түп белгибиздин ушундай деңгээлде, ушундай долбоордун негизинде ишке ашып атышы дагы бул өтө бир мындай бир маани маңыздуу деп айткыбыз келет. Экинчиден, бул жерде идеологиялык база да бар да, билим менен тарбияны кошо айкалыштырып туруп жазып атпайбы? Мына биздин мынакей Ырыспай мырза баштаган китептин эң негизги маанилери ушунда да, ушул эле А тамгасы менен балдар жаңыдан А тамгасын таанып атканда, тамга менен биргеликте эле улуттук аң сезимди да мээзине сиңирип атышат. Ошо улуттук аң сезимди улам тамчыдай таап отурса, ал бала ошол Манас дүйнөсүнө саякат жасап, Манас дүйнөсүнө кадам таштап, анан кийин улуттук баалуулуктарды түшүнө баштайт. Тилдин маани маңызын тереңирээк түшүнө баштайт деп айткыбыз келет да. Дагы бир өзгөчөлүгү бул долбоор руханий иммунитетти көтөрө турган,
руханий иммунитетке пайдабал боло турган долбоор болду да. Ошонуз дагы бизди ушунчалык толкундантат. Анткени жанатан бери айтып аткандай жаңыдан жаш муундар тамга таанып, баягы тамга тааныганда, арип тааныганда, аалам тааныгандай болуп сезилет эмеспи? Ошол кезден баштап ушул Манас дүйнөсүнө саякат жасообузу бул эң бир чоң бир улуттук баалуулуктарыбызды көтөрүүгө кошкон чоң салым деп айтабыз. Келечекке кошулган, келечекке берген биздин инвестиция деп айтсак да болот да. Ошонун негизинде Рыспай мырзанын кылган эмгеги ушунчалык ат көтөргүс деп айткыбыз келет. Себеп дегенде бул жерде өзүнүн баш сөзүндө жазып аткандай бардык сөздүктөрдү карап чыгууга туура келди деп атат. Ошол эле түшүндүрмө сөздүктөн баштап орфографиялык сөздүктөргө чейин карап, кызылдай мээнет менен жазылгандыгы көрүнүп турат да. Ошо кызылдай мээнеттин эле ичинде мен таң калганым эргүү бар да, ушундай шурудай тизилген эргүү. Аны окуп атып ушунчалык бир моокумун гана тургандай эргүү менен жазылган да. Китептин келечеги кең болсун, мындан ары дагы мындан да сонун сөздөрдү куюлуштуруп кыргыздын жаштарына, келечек муундарга бере беришиңерге биз тилектешпиз. Долбоор түбөлүктүү болсун, долбоор керек болсо келечек муундардын мисалы үчүн кийинки муундар биз ойлойбуз ушул тамгалар даңктайт. Манасты долбоорунун негизинде ушудан суугарылып, ушундан өнүгүп өсүп билим алган жаштар келечекте улуттук ар намысы бийик, улуттук баалуулуктарга маани берген, көөнө сөздөрүбүздү тереңирээк түшүнгөн жаңы жаштардын мууну келет ушул долбоор менен деп терең үмүт кылабыз. Анда эмесе кайрадан ырга кезек беребиз. Алдыңыздарга Кыргыз Республикасынын эл акыны, айтылуу төкмө Саргашка деген ат менен казак кыргызга белгилүү болгон Амантай Кутманалиевке кеп тизгин узатам. Ой эртеден бери карата мындан эчем болду тамаша. Жанатан бери карата жакшы эле болду тамаша. Ал мустактан бери кеңе биз аманат алакчы дүйнө жайдабыз. Азада жүргөн адамыз, адеми дүйнө байланыш. Ал араздаша бергениң 6 күндүк желе жалган иш. Балкы бар жанатар бар, башаман болсо бар. Былкылда куурай бышканча былтыртан калгандам бар. Кечеки батын акын өзгөчө башкача бир баам бар. Бар 18 миң деп айткан башың жеткиз жаам бар. Дегенде эшки сөздөрдүң тизмелеп жазып келесиң. Тизмелеп жазып келгениң ал бизге деп жазып келесиң. Буйруса кыргыз элине далай эмгектериңди бересиң. Эми кагылайын Рыспай өзүң менен тең өстүм. Кече күлгүндөй курак чагыңда, күлүп жүрдүм жаныңда, жаштыгыңдын барында, жанаша жүрдүм жаныңда. Агестилең Рыскемде ала тоодой табылга болуп турган бала эле, айланып кушуң асмандан толуп турган бала эле, алты ааламды бир өзүң ошо жолуктурган бала эле. Бүгүн өнүп өскөн убагыңа, бүгүн Рыскемдин угалы. Ар кайсыны бир айтпай айталычы туугандар ал алтындай китеп тууралуу. Анткени мына тиги тиги карындашым жакшы айтты. Айтканда да башка айтты. Андан өскөчөңө Суламандай агабыз тастайтты да тастайтты. Меңди деген эжебиз кашкайтты да кашкайтты. Ошолордун баарысы сага бата берип турган кез. Ар жагындан Амантай эки соосурдайла. Бул бир келген ушул өмүрдөн элген эмгеги биздин арнасак. Сендей досубуз канча кече бергенде, чуркап ошол барбасак, ооруканада жатсам да, чуркап келген убагым, өзүңүң алтындай болгон сөзүмдү арнап келген убагым. Шекербек напарник келбей койгонго кичине капа болгон сутурамын. Эмиң алдагы келер Шекербега бир жака кеткен чыгар тепеңдеп. Шекербек келсе бул жерде чечилип айтмак, сен кеп төгүп бермек шекер кеп. Эмиң арт жагында сөзүмдүн айта кетсем бекем деп. Баалагым келет өзүңдү, башың болсун эсен деп. Айтып жатам кибиңде, айтпай коет дедиңбе. Жанагың ар бир сөзүң катарлап жазгандарың бир шундук. Андан дагы ар жагы дастандарың бир укмуш. Ачып жаткан күн сайын асмандарың бир укмуш.
айтыр айлантып кыргыз элдерин кубантып жаткан убагың, улуу эпос дастанын улантып жаткан убагың, мынан алыгысы баш болуп, баары тегиз сөз болуп, саган арка жөлөк болушкан, ушулардын баарысы элдин купулуна тогушкан. Мына Манас академиясы кандай ишти баштады? Баш жагың ошол баш жага, мунун азизин баш болуп албан ишти тапканы, агесте дагы эмгектер атпай журтка жакканы, ошолордун баарысы жаңыдан улам күн сайын жаңылыктардын ачканы. Бүгүн тамгаларды мактатып, таңгыларды даңктатып, этиги жаңы китептин ачканы. Ден соолугу бек болсун, айтылган элде кеп болсун, амантай мындай деп койсун, окугандарга пар болсун, окубагандан чет болсун. Бирок ошолордун баарына жараткан үсү көз болсун, амантай мындай деп койсун. Жана меңдиңе жаңы айткандай, бала бакчадан бери карай таратып койсок канакей, баарын тегиз көздөрүн каратып койсок канакей, кагылайын бөбөктөрдүн баарына жаттатып койсок канакей, көкүрөгүнө беппекем каттатып койсок канакей, өчпес кылып өскөчө таптатып койсок канакей, жаңы иштерде башталсаң уламдан арын уланат, уламдан улам ар жагы кеңейет, уламдан улам кенелет. Айтыр жаңы идеялар табылат, ушулардын баарысын колдойлу бүгүн баарлап. Айланайын Рыспай, аман болсун жаныңыз, мындан ары карата муну ушундай күчүнө жакшылыктарды табыңыз, жүзгө чыгып караңыз, андан дагы ар жага ушундай китептерди жазыңыз, жаңылыктардын ачыңыз. Боло берсин күн сайын, ой, ырыс кемде дайым ачылыш. Кийинки сөзүбүз тандам эсе аталган долбоордун биринчи чыгарылышында бир нече ырларды балдар үчүн даярдап берген авторлорго кептизгинин берген турабыз. Алардын алгачкысы Айда эже. Тамгалар даңктайт Манасты китебинин биринчи чыгарылышынын авторлорунун бири сиз, кептизгини сизде. Ушул Тамгалар даңктайт Манасты долбоорунун эң биринчи башталганда мына Назира Алы кызы баарыбызды ушуреке акын жазуучуларды, манасчыларды, ошондой эле ушул жерге балдар жазуучуларын кошуп туруп, баарыбыздын башыбызды бириктирип, деги эле бирикпечү эле ушул долбоор аркылуу биз бириктик. Биригип, Тамгалар даңктайт Манастыны атайын ушу биздин бөбөктөрүбүзгө арнап жазып чыктык. Мен ойлойм, бул биздин Кыргызстандагы кыргыз тилин окутуунун методикасы жок дейбиз. Мынакей ушул кыргыз тилинин адабиятынын өзгөчө балдарыбызга, башталгыч мектептин балдарына жаңы методикадагы жаңы ыкма жаралды деп ойлойм. Бул эмне үчүн мынтип жатам? Анткени мынакей 2 жылдан бери биз ушу акын жазуучулар, жазган авторлор атайын мектептерге барып, ушул биздин долбоорубуздун 1-классты бүтүп аткан балдарды, баягы алипе майрамы бар эмес беле? Ошол алипе майрамында ар кандай акын жазуучулардын ырларын айтып жүрүшкөн. Эми мына 2 жылдан бери Манасты тамгалары аркылуу биздин 1-класстын балдары даңктап атышат. Бул эң бир жогорку көрсөткүч. Анткени биздин балдарыбыздын өзүнүн канында бар. Манастын баягы ар бир Манасты, ар бир Адан баштап Яга чейинки тамгаларды атайын 4 сапыр менен ошону билип, окуп, жаттап, анан кийин айтып берип атышат. Бул эң мыкты долбоорлордун бири десем болот. Мен ушу Тамгалар даңктайт Манасты долбооруна катышып калганда абдан сүйүнөм. Анткени бул долбоорго чынында чакырып атканда биз кооптонгонбуз. Эми кичинекей балдарга, кичинекей бөбөктөргө биз кантип Манасты беребиз? Деги эле биздин тарыхыбызда болбоптур мындай нерсе. Анан биринчи жолу ушундай проект, ушундай долбоор ачылып атканда бир чети сүйүнгөнбүз, бир чети кооптонгонбуз. Бирок ушул долбоор мынакей 2 жылдан бери биздин бөбөктөрүбүзгө ушундай арналып, бардык мектептерге мынакей китептер таратылып берилди. Мугалимдерибиз бул боюнча даярданышып, атайын авторлорду чакырып, бизди чакырып, ушул алипе майрамын жакшынакай кылып өткөрүп атышат. Ушул долбоорго катышып калганыма абдан сыймыктанам.
абдан сүйүнөм. Анткени ушул долбоор бизди ушу Манас боюнча биздин бактыбызды ачты десек болот. Менин да бир сунушум бар. Бул сунуш эми балдарыбызга ушулеке Манас балдар энциклопедиясын жаратсак буюрса. Күнгө өтө актуалдуу болуп турган талкуу маселени керемет сунушту бердиңиз. Буюрса бул долбоор дагы ишке кирет деген жакшы тилектебиз. Себеби аталган бул сыяктуу ушуга үндөш болуп калган бир нече долбоорлорду Манас улуттук академиясы ишке киргизип, Манас эпосунун сюжеттик тематикалык көрсөткүчтөрүн Кыркчоро долбоорундагы игиликтүү жасап келе жатат. Санарып музейлери боюнча жана Жедигер агайыбыз айтты, бир канча долбоорлор жан жактуу тармак менен келе жаткан учурда сөзсүз түрдө балдарга жеткирүү, балдарга пропагандалоо, балдарга Манасты окутуу боюнча дагы долбоорлор өзүнүн ишмердүүлүгүн жыйынтыгы менен сиздерге бөлүшөт деген ишенимдемин. Кийинки сөз аталган долбоордун биринчи чыгарылышындагы авторлорубуздун бири Жолон атабыз менен Меңди апабыздын түзүп кеткен калыбы десек болот. Ошолордун көрсөтүп кеткен үлгүсү катарында бир үйдөгү эки акын бир китепке авторлаш болуп өздөрүнүн ырларын чыгарып беришкен. Сөз Кутмурза Жакыбалиев агабыз менен Гүлзина Мыйзамбекова эже сиздерде. Манас улуттук академиясынын улуттук долбоору десек болот да. Тамгалар даңктайт Манас деген бул улуттук долбоор болуп калды десек болот. Себеби бул башталышы гана. Мына жогоруда айтылгандай биринчи китеби жарык көрүп азыр мектептерде, бала бакчаларда окулуп атат. Ал эми мына Рыспай агабыз экинчи китепти жазып чыккан экен. Мында мен бир сыйра барактап чыктым. Чын эле жогоруда айтылгандай жакшы жагы ар бир сөз чечмеленип балдарга так берилген да. Бул биринчи китепте да сакталган. Бул долбоор менимче ушуну менен эле токтоп калбай, кийин дагы башкача өңүттө улана берет деген ишенимдемин. Кадам кандай болот? Ушул жагынан дагы мына жогоруда сунуштар берилди. Ушул сунуштар дагы ишке ашат деген ойдомун да. Рахмат. Рахмат мырзага. Жүзүнө сөз сизде. Бул биз үчүн өтө чоң белек болду. Бул белек үчүн Манас улуттук академиясын жана Рыспай агайды чын жүрөктөн куттуктоо менен ыраазычылык дагы айткым келет. Эмне үчүн бизге белек деп айтып атам? Бул жалпы мугалимдерге, анан биздей болуп кичинекей балдарды тарбиялап келаткан энелерге өтө чоң белек болду. Баягы баарыбыз жакшы билгендей, китептери болбосо килемдерин окуйбу дегендей, биз деле балдарыбызды улуттук дем менен, улуттук баягы патриоттук сезим менен чоңойтолу деп, бирок мындай китептерди таппай эле жүргөнбүз. Анан балдар адабиятына биз өзүбүз балалуу болгондон кийин кайрылдык. Анткени балдарга ыр жаттатып, аларды ырда кандай экенин башкача экен, жана балам балалуу болгондо билесиң дегендей башка китептерди окуп берип жүр. Анан кийин бир күнү жолдошумдан сурандым ушул өзүң эле ыр жазып берчи деп. Анан бир ыр жазды, 6 саптан турган. Муун өлчөмү 11. Аны бала жаттай албай кыйналат экен. Биз ошондо биринчи жолу жон терибиз менен сездик. Балдар адабияты бул оңой нерсе эмес экен. Анан мына ушул Тамгалар даңктайт Манасты деген долбоорго ыр жазгыла деген сунуш келгенде биз апкарыйда түштүк. Анткени бул чоң бир өтө чоң долбоор. Анан бардык балдарга жеткиликтүү тил менен жазылыш керек болчу. Жоопкерчилиги өтө чоң болчу. Бир нече жолу мына жолдошум экөөбүз биригип бир вариантты жаздык. Экөөбүз эки вариант жазбай эле бирди жакшылап жазалычы депчи. Анан үйдө көп талкуу болду. Көп жолу сызып салдык, көп жолу жараттык, көп жолу жаратпай жаттык дегендей. Анан кийин мына бул мектептерге колдонуп атат. Эгерде чын эле биз 5 бала менен азыр үйдө 5 баланы тарбиялоо менен аракет кылып атканда менде энелер болсо, мен бул китепти колдонууга сунуштайт элем. Азыр жогоруда көптөгөн илимий көз караштар, китептин жазылуу тарыхы жөнүндө сөз болду, а мен колдонуусу жөнүндө айткым келет. Энелер биз ушул китепти жаздыгыбыздын башына коюп жата турган китеп деп айтат элем да. Мына биринчисинде дагы биз балдарга окуп берип, аларга үйрөткөнгө аракет кылганда бир топ кыйынчылыктар болду. Анткени мурда кийин мындай сөздөрдү уккан эмес балдар. Ошон үчүн бирок кичинеден барып бул жатык тилге айланып баратат. Андыктан каяктан алып окутат элек, эмне кылат элек деген шылтоо калган жок бизге. Жалкоонун шылтоосу көп болуп, балдарыңарды кыргызча сүйлөтпөйсүңөр, ой жакшы китеп жок деген дагы шылтоону таба салчу кез өтүп кетти. Мына мындай сонун китептер чыгып атканда чын эле үйдө туруп бешиктин башында балдарга Манас духун берип, кыргыздын патриоттук сезимин ойготуу мына биздин энелердин колубузда деп эсептеймин. Ошон үчүн сиздерге терең ыраазычылык. Анткени Рыспай агай сизди да куттуктайм жана рахмат айтарым. Бул китепте
баягы апа бул жерде эмнеге мындай жазылган десе өзүбүз деле билбей калчу сөздөр бар экен. Анан ошону азыр кое турчу, бир китепти таап келип анан сурайын же атаң келгенде сурайын деп отурбай, дароо алдындагы шилтемени карай коюп, билген кишидей айтып кете берет экенбиз да. Ошончо. Ооба, ошон үчүн бул жерде энелерди окутуу, энелер мектеби дагы жакшы өзүнө бир материал алды деп ойлоймун да. Ошондуктан бул баарыбыздын бир жакшы ийгилигибиз деп эсептеймин. Үйдө туруп ушундай китептер болсо, ушундай жазсак деген каалоо тилектер баарыбызда болгон, бирок муну иш жүзүнө ашырып берген мына Назира Алы кызы, сиз баш болуп турган бардык командага терең ыраазычылык билдирем. Бирок дагы көп китептерди күтөбүз. Урматтуу авторлор, сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Аталган долбоорубуз журтка жугумдуу калкка кадырлуу болуп, узун элдин учуна, кыска элдин кыйырына жете беришине тилектешпиз. Бар болуңуздар, калемиңиздер мокубой, балдар адабияты үчүн үй бүлө башка түшкөн байтал жорго деп манаста айтылгандай, балалуу болгондо эң түшүнүп келген балдар адабиятына салып аткан салымыңыздар, илишиңиздер илгери болсун. Ыраазычылык. Анда эмесе кадырман теле көрүүчүлөр, аталган долбоорубуздун түп башаты болуп берген ушул долбоорду ишке ашырып, балдардын калың катмарына жеткизип жаткан, ал эле менен эле токтоп калбастан бир эмес эки китепти жарык көрүшүнө себепкер болгон Манас Улуттук Академиясынын президенти, республикабыздын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, долбоордун автору, жыйынтыктоочу сөз Назира Алы кызы, сөз сизге берилет эже. Терең ыраазычылык. Ушундай ак жайдын аптабында ушул биздин китебибиздин бет ачарына келип берген сиздерге терең ыраазычылык, жана ошондой эле Манас Улуттук Академиясынын дарегине айтылган ар бир жылуу сөздөрүңүздөр үчүн, куттугуңуздар үчүн терең ыраазычылык. Ушул китептин мукабасынын дизайнынын автору ошол кездеги академиянын президенти, азыркы бүгүнкү бет ачарынын алып баруучусу, айтылуу манасчыбыз, даңк медалынын ээси Азизби мырза болду. Башыбызды оорутуп, канча күн ойлонуп, толгонуп атсак алып туруп эле бир күндө чийип койду ушинтип. Баарыбызга жакты, анан китептин мукабасы болуп калды. Негизи идея эмнеден келип чыкты? Ушул балдарыбыз мектептин астанасын аттап, тамгасын тааныгандан баштап Манасты билсин, Манастын ичиндеги каармандарды тааный жүрсүн дедик. Биз илгери Абзий Кыдыровдун ырлары менен чоңойгон муумбуз, жакшы ырлар менен сугарылган муумбуз. Анан азыркы учурда ар кандай котормо ырларды, жадатма ырларды, бизге такыр туура келбеген ыксыс ырларды жаттатып, Алипе майрамында кичинекей бөбөктөрдү, кичинекей биздин окуучуларды кыйнашат экен. Анан ошондон бир мындай маани маңызы тайкы ий тамгасы менин кичүү кызыма келип калып, ошол ырды жаттагандан анан ошол идея келип чыгып, балдарга ушул Манаска арнап ырларды жаздырып, Алипе майрамын ушул Манас таануудан баштасак деген идеяны кичинеден ишке ашыра баштадык. Бирок оорчулук өтө аябай болду. Чындыгында балдар адабиятында барандуу маселелер бар экени ушундан көрүнүп, байкалып калды. Катыша коебуз деген акындарыбыз деле аз болду. Катышкандардын баарын мен баатырлар деп айтар элем. Ушул долбоорубузду көргөн соң дагы катышалы, долбоорду уланталы деген акындардан демилге болот деп биз бул долбоорду дагы улантмакчыбыз. Бул эми баягы Тамгалар даңктайт Манастын эң биринчи Алипе майрамына арналган бөлүгү башталганда эле таптакыр токтоно албай, андан ары Фейсбукту көздөй улантып жазып баштады Рыспай Исаков. Анан буга чейин биздин айтылуу агайыбыз Каныбек Капашу Чиманалиев кайдан санаганын билбейм, бүгүнкү күндө көөнө сөздөрдү 10 миңден ашуунун билген арабызда жүргөн Рыспай Исаков деп айтты. Ал кантип санаган, мындай статистиканы кандай чыгарганын билбейбиз. Бирок ошол Манастын ичиндеги айтылган көөнө сөздөрдүн баарын алып чыгып, жанагы тамгалар менен дагы иретти алфавиттик түрдө берүүнү мына үлгүсүн Рыспай Исаков абдан мыкты көрсөттү. Анан айтты, Манас айтып аткан учурда эле ургуштап, жанагындай бир трансценденттик абалга түшпөй, так ушинтип тамгалар менен жазып баштаганда дагы башкача бир акыбалда болуп, Манас ачыла баштаганын мен көрдүм деп өзүнүн ой толгоолору менен бөлүштү. Анан эң эле азыркы бүгүнкү күндүн көйгөйү ушул болуп атпайбы? Тарыхын ташка каттаган, тартышкан жоодон качпаган, тарыхын, жазуусун, Манасын жазбастан башка сактаган деп атам Аалы Молдоканов учурунда бир жазып кетти эле. Ошол ушунча миллион саптан ашуун Манасты мээсине сактап, анан чып-чыргасын коротпой, тарыхтын таш талкандуу жолдорунан күнү күнгө чейин аман эсен кылып жеткирип берген элибиз
эми ачык эле айтыш керек, азыр онтоп оюбузду оңураак айта албай турабыз. Сөзүбүз кемип, тилибиз нонок болуп турганын моюнга алышыбыз керек. Көөнө сөздү кой, азыркы учурда бир баш аягы санап отурсаң, бир 100 сөздүн тегерегинде эле кеп куруп атабыз, бардыгыбыз. Анан бул жерге биз баягы ушул окуп туруп, оюн эле айтып тим болбостон, бүгүнкү күндө бизде кимдин сөзүн кадалып угат, төкмөлөрдүн сөзүн кадалып угат. Ошон үчүн биз учурунда төкмө келсе төр бошот деген долбоорду так ушул жерден баштаган элек. Куттуу улуттук каналдын маданият каналынын ичинде. Так ошол төкмөлөрүбүз ушул көөнө сөздөрдү аралаштырып төксө, биздин тилибиз байып, уккандардын көкүрөгү кадалып угуп, ошол сөздөрдү биздин бүгүнкү сүйлөп аткан тилибизге киргизет эле. Анан биздин тилибизди жаңылыктар жасайт. Күнүгө 24 саат бою жаңылыктарда сүйлөнүп аткан сөздөрдүн баары кайра кайталанып отуруп, ошол мээбизге сиңип, бүгүнкү тилибизде ошол жаңылык жасап атат. Мына ошол жаңылыктарга да ушул көөнө сөздөрдү киргизсек деген ушундай бир ой тилегибиз бар эле. Негизи эле бул китеп биздин унутуп калган улуу бай тилибизден маалымат берип, аны түшүндүрмө берип, биздин тилдин байытуу деген дагы бир чоң оз уйпаны аткара турчу мына ушундай бир долбоор болду. Ошон үчүн биз мындай тилек кылаар элек, ушул китепке дагы жанагы төкмөгө ырдат атканыбыз да бекер эмес. Бул китепти биз смарт китеп, акылдуу китеп деп атап атабыз. Чындыгында өзү мындай жупкадай эле жука китеп. Бирок анын ичинде ар бир жанагы арипке арналып жазылган ырдын башында QR код турат. Ал QR коддо жана Кутман өзү ырдап айтып кетти. Кутман чыга калып ошол ырды айтып берет. Ырдап берет. Китеп окугусу келбегендерге азыр мындай сулп чоң китептерди эч ким окубайт, анан аудио варианты менен кошо жалкоолор үчүн да жасап койдук. Анан ушу төкмөлөрдүн тили менен элибизге унутта калып бараткан манастын ичиндеги албан сөздөр алгылыктуу кирсин деген ушундай бир тилек менен ушул долбоорду баштаган элек. Ошол долбоорубузду биздин манасчыбыз эң бир жогорку деңгээлде ишке ашырды. Келип бергениңиздерге терең ыраазычылык, айтылган каалоо, тилек, сунуш, баталардын баарын эске алып, Манас улуттук академиясы өз ишин мындан ары дагы ийгиликтүү уланта бермекчи. Назир эже терең ыраазычылык билдиребиз. Чыны менен академиябыздын жасап аткан ак жолтой иштери, дүйнөнү дүңгүрөтүп аткан, ааламдын алкагында сыйбай жаткан бир канча долбоорлордун бардыгы ар бир кыргыз эле эмес, адамзаттык орток байлык, орток казына. Ошол казынага Манас улуттук академиясынын кошуп аткан булагы, куюп аткан дайрасыны эч убакта соолбосун. Анда эмесе жыйынтыктоо үчүн сөз бүгүнкү долбоордун, китептин, эмгектин автору, жаратманы сөз Кыргыз Республикасынын эл артисти Манасчы Рыспай агай, өзүңүздө. Мен эми келечеги жөнүндө айтайын да, бул сөздөрдү тизмектеп коюу менен бүтүп калбаш керек. Биз бул сөздөрдү пайдаланышыбыз керек. Сөздүн мынау китептин жаралышында да ушул максат болду. Башында Назир айткандай балдарга арналган нерсе болчу да. Балдарга жеңил болуш керек болду. Анан карап көрүп, Манасты жеңилдетип, анан бүгүнкү коом көтөрө ала тургандай кылып берүүнүн өзүн туура көрбөдүм да. Биз эл ушуну көтөрөт, эл ушуну кабылдайт деп, элди ээрчип кетпей, элди ээрчите турган, элди жетелей турган, элди жетектей турган деңгээлде болушубуз керек. Ал деңгээл албетте Манаста. Мына ошондон улам ушул деңгээлин түшүрбөй, Манастын деңгээлин түшүрбөй, баягы суунун бир тамчысы дагы суу, бүтүндөй деңиз дагы суу болгондой, Манастын сөздөрүнүн ар бир сабы, ар бир тамгасы Манас болуп турсун деген ниет менен ошол деңгээлди түшүрбөгөнгө аракет кылдык. Дагы максатыбыз, келечегим эмнеде дегенде, ушул сөздөрдү колдонуп сүйлөп жүрсөк, турмушубузда пайдалансак, китепте калып кетпесе, күнүмдүк турмушта ар бир барактап ушул нерселерди колдонуп сүйлөсөк, тилибизди байытсак, сөз байлыгыбызды өсүрсөк, жакшы болот эле деп ойлойм. Бардыгыңыздарга ыраазычылык билдирем. Кадырман теле көрүүчүлөр, сиздер улуттук биринчи каналдын бүгүнкү чыгарылышынан Кыргыз Республикасынын эл артисти Рыспай Исаковдун тамгалар даңктайт Манасты китебинин бет ачарын көрдүңүздөр. Аталган эмгек Манас улуттук академиясы тарабынан жарык көрүп демилгеленип, долбоордун автору катары
элибизге ишендеген идеяларды түп башат болуп келип жаткан маданиятыбызга эмгек сиңирген ишмер Манас Улуттук Академиясынын президенти Назира Алыгыз эжебиздин нар көтөргүс эмгеги менен жарык көрдү. Аталган долбоор үчүн авторго жана мекемеге терең ыраазычылык билдиребиз. Элибиз айткандай сөздүн сөздөй баркы бар, 32 наркы бар дегендей, сөзгө сөйлөттүү, кадыр баркы менен мамиле кылган кемеңгер элибиздин эртеңин эч убакта кечкирбесин. Кылымдар ачпай сабатты, кармабай калем кагазды, мен туулган доорго жеткирдиң мээңе сактап манасты деп Акын Байдулла Сарногоев жазгандай, ар дайым элибиздин акыл аң сезиминде түп башатында жашап келе жаткан манас дүйнөсү түбөлүккө элибизди колдоп жүрсүн. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө жалпы журт аман туруңуздар.